Саламатсыңарбы балдарым? Маанайыңар кандай? Анда сабагымдын алдында маанайыбызды көтөрүп алуу үчүн экрандан чыккан быйтыкчалар кандай болсо, дал өзүндөй кылып туурап көрөлү. Анда кеттик. Мына муну туурадыңарбы? Азаматсыңар балдар. А мунучу? Эң сонун. А бул? Дал ушундай маанайыңардан жылмаюу кетпесин деп, бүгүнкү кыргыз тил сабагыбыздын экинчи сабагын баштайлы. Анда эмесе, дептериңерди алып, 3 апрель күнгө жума тема сын атооштордун грамматикалык түзүлүшүнө карай бөлүнүшү деп жазабыз. Өткөн сабагыбызда сын атооч жөнүндө өткөнбүз. Сын атооч кандай экенин бир сыра кайталап алгансыңар. Сын атооч сүйлөм ичинде кандай милдет аткарат эле? Туура балдар. Баяндооштун жана аныктооштун милдетин аткарат. Сын атооч грамматикалык түзүлүшүнө карай 2 топко бөлүнөт. Алар жөнөкөй сын атоочтор жана татаал сын атоочтор. Дагы бир жолу кайталайм балдар. Көңүл бөлүп уккула. Сын атоочтор грамматикалык түзүлүшүнө карай жөнөкөй сын атоочтор жана татаал сын атоочтор болуп бөлүнөт. Анда эмесе, жөнөкөй сын атоочко мисал келтирүү макалдар аркылуу келтиргектели. Мисалы, жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт. Кандай жаак? Жаңылбас. Кандай туяк болбойт? Мүдүрүлбөс. Экинчи, ата тарбиялаган бала эстүү, эне тарбиялаган бала эптүү. Ата тарбиялаган бала кандай? Эстүү. Эне тарбиялаган бала кандай? Эптүү. Байкасаңар, жөнөкөй сын атоочтор бир гана сөздөн турду. Экинчи, татаал сын атоочтор. Мисал келтире кетели. Кең пейилдүү адам кемибейт, тар пейилдүү адам жарыбайт. Кандай адам кемибейт? Кең пейилдүү. Кандай адам жарыбайт? Тар пейилдүү. Эгер мисалдарга көңүл бурсаңар балдар, татаал сын атоочтор 2 сөздөн турду. Анда эмесе, дептерибизге жазалы. Жөнөкөй сын атоочтор бир гана сөздөн турат. Мисалы, акылдуу, таза, ак, кызыл, балалуу. Ал эми татаал сын атоочтор 2 же андан ашык сөздөн турат. Мисалы, кара тору, алдуу күчтүү, ак жүздүү, кызыл ала жана башка. Мына ушуну жазып туруп, класс иши деп туруп, төмөндөгү мисалдардын ар бирине сүйлөм түзүп чыгабыз. Силер маанилүү, абдан күчтүү, жакшы сүйлөмдөрдү түзөт деген ишеничтемин. Үй тапшырма. Дептериңерге жөнөкөй сын атооч катышкан 5 макал, татаал сын атооч сөз катышкан 5 макал жазып келебиз. Өзүңөрдү класста отургандай сезип, жакшы маанай менен тапшырманы аткаргыла. Кийинки сабактан жолугушканча, көрүшкөнчө.